Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз Агролайф KG YouTube каналыбыз менен команда менен Респет районуна келдик. Бизде Мырза деген карманыбыз бар. Эжебек отургузуп аткан. Билесиздер баарыңар. Бүгүн 29 июнь 2025 жыл. Азыр күн батып аткан учуру. Азыр ошо Мырза менен келип тарталы деп келгенбиз, бирок булар азыр дыйкандар зыбыт маселелери менен чуркап жүрүшөт. Биз азыр мындай акырын баса берели, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей азыр бери мындай эле эмелерге тарта бересиң да, крупный кылып эле бияктарды мен көрсөткөндөрдү. Урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар, биз баягы Респеттеги ежевикаларын көрсөтүп коелу. Мынакей бышып атат. Бир 2 күн дейт, массага кирип бышып калат экен да. Таттуу экен. Бышкандарын терип карадык. Таттуу экен, лохнес жеп көрдүм мен өзүм. Буш элек кезде бир 2-3 күн калганда баары кычкыл болот экен, бирок азыр бир 2-3 күндөн дагы келебиз, тартабыз. Бүгүнкү чыгарылышты чыгарып коелу дедик, анткени биз съемочный команда менен келип алганбыз. Өзүңүздөр билесиздер, могу жерде камерамен көрүнүп атса керек. Өзү үй куруп, жүт эле бир ящиктерди бир көрсөтүп коелу. Могу жерлерде ящик тизип алыптыр. Демек бул ящиктерге уже буюрса жакында терет экен да. Бул жерде аябай көптөн бери тартып келатабыз, билесиздер. Жаңы көчөт чыгып келаткан кезден бери тартып атабыз. Жанагы агроспан менен жабылып калган учурдан бери. Мынакей караңыздар, бышып атат, жакшы эле. Кыпкызыл болуп туруп. Анан могу жерлерди да көрсөтүп келеличи. Мынакей могу жакты көрсөттүм. Мынакей. Демек бир өзүнөн дагы интервью алабыз. Азыркы көрсөткүчтөр мынакей ушундай экен да. Бул деле жаман эмес. Анын өзүнүн да ой пикирин угабыз. 2-3 күндөн кийин келип. Бүгүнкү чыгара берейин, бул чыгарылышта. Мынакей караңыздар. Келтеп. Бул жерлерди тарта бер, көрсөтүп. Бул эскерте кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, бул лохнес сорту. Таттуу сорт болуп эсептелинет. Жер шорду болчу. Биздин чыгарылыштарды карасаңыздар, ушул жерлердин бурит этип бир 50 сантиметрдей жерден алып чыгарганбыз, жаңы шпалера коюп аткан жерден. Ошондо мындай шорлуу, тузлуу гипс болуп чыкканда, ошондой жерлерде мына ушинтип өсүп атат. Азыр басып кете берели. Бияктар көрүнүп атат, бери в основном бияктарды көрсөтө бер. Эки жакка мынтип. Түшүм жаман эмес, жакшы. Бир ушул 2-3 күндөн кийин дагы бир түшүмүн терип аткан кезинде келип тарталы, урматтуу көрүүчүлөр. Бир өзүңөрдүн бир суроолоруңорду жазып койсоңуздар, биз ушул дыйканга суроолорду беребиз да. Мырзага азыр ошо збыт маселелери менен чуркап жүрүшөт, колдору бошобой атышат. Чыныгы дыйкандардын азыр убакыты алтынга барабар, ошондуктан биз съемочный команда менен келип жетишип калганга аракет кылабыз. Сиздер дагы туура түшүнүп, ошо суроолорду берип койсоңуздар, азыр комментарийге жазып, 2-3 күндүн ичинде. Анан Мырзага ошо суроолорду беребиз. Биздин Мырза аттуу дыйканыбыз Түшүм булагы аттуу долбоордун дагы арманы. Андан тышкары, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, бул жерде дагы аябай жакшы экен. Бияка өсүп атат. Онда камера менен ылдыйга чейин келели. Азыр бул деген ушу ежевиканын бул эң жакшы жери, бул түйүнө чейин бере берет экен да. Мындай эле бар. Түйүнөн баштап өйдөгөстө берип түшүм берип кете берет экен. Бизде андан тышкары, урматтуу көрүүчүлөр, жаңылык бар. Биз дагы бир долбоор иштетип атабыз. Telegram канал ачып атабыз. Telegram каналда биз ушул Мырза менен Каражыгаштагы Кубанова менен биз Telegram каналда сиздердин суроолоруңарга жооп берип, кыска видеолорду жасайбыз да. Кандай видеолор десеңиздер, ушул ежевика, малина, клубниканын көптөгөн суроолору болот. Дыйкандар сөзсүз түрдө иштеп баштаганда көп көйгөйлөр менен учурайт. Көптөгөн суроолор болот. Ошолордун бүт баарына ошол жактан Telegram каналынан жооп кылабыз. Буюрса ушул YouTube каналында ачылат. Ошол жака катталып, биз менен болуңуздар демекчимин да. Мынакей. Биз эми максатыбыз, бүгүнкү чыгарыштын максаты ушул көрсөтүп коелу дедик. Толук быша элек, бирок бышып келатат.
Зыбыт маселесинен мындай өзүм байкашым боюнча жакшы деп атышат. Кечээ күнү Кубанбай келерди, кубанабаларды тартып келдик. Ошол жерде мырзада болгон. Жакшы сатылып аткан учурда жакшы эле баага сатылып атат да. Сиздер көп айтасыздар. Көп болуп кетсе збыт маселеси жок, кимге сатабыз, кандай сатабыз деп атат. Ушул азыркы ежевичка өстүргөндөр, биз тааныган ежевика өстүргөн дыйкандар збыт маселеси менен мындай кыйналбай атат деп айта алам да. Анткени мен жок эле дегенде бир 4-5 дыйкан менен ежевика өстүргөн дыйкан менен байланыштамын да дайыма. Азыр кандай болуп атат збыт маселеси десем, збыт маселеси жакшы деп айтышат да. Збыт маселеси жакшы дегени бул баасы жакшы эле дегени да. Биз азыр так баасын биле албайбыз. Биз чыгарылыштарда айтып келгенбиз орточо баасын. Ошонусунан дагы көп деп айтсак жарашат да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушинтип тартып келатабыз. Ар жактан бар көрүнүп атты, бери мондай. Ар жактан бери ушу түшүмдүн баарын көрсөтүп келатабыз. Кадрга илинип атат деп ишенем. Бул Лохнес сорту бизде Кыргызстанда биринчи орундагы деп көп дыйкандар чыгарат да. Лохнес сорту азыр биз биринчи орунга коебуз дейт. Эмнеге? Анткени бул өзү таттуу, эң башкысы таттуу экен. Биздин каналда дагы видео бар. Былтыр биз дегустация кыламыз. 5 сорттун ичинен ушул 5 биле 4 сорттун ичинен эң жакшы сорт деп тандалган болчу да. Ошондуктан Лохнес сорту биз сөзсүз түрдө AgriLife KG YouTube канал мындай Лохнести отургузгула, Лохнес менен сонун деп биз реклама кылбайбыз, бирок кандай болгондой силерге чагылдырып берип атабыз да. Дыйкандардын сөздөрүн силерге жеткизип атабыз да. Караңыздар. Каналдан, ошол Telegram каналдан кандай ооруларды жеңип атат, кантип сугарып атышат. Мындай биз каналдан үстүртөн айтып кетип атабыз, бирок ошол Telegram каналда ар бир көйгөйгө, ар бир темага так жана 4 дыйкан өзүнүн ар бир өзүнүн вариантын кылып силерге айтып берет да. Кыска нуска кылып. Мисалы үчүн бул ежевиканын алдыңкы 5 сорту кандай дегенде, ошо 4 дыйкан өзүнүн варианттарын айтат. 1 гектарга же бир 10 соткты деле алсак, же 1 соткты алсак, канча расход кетет? Малинага, ежевика. Ошонун баарын өзлөрү эсептеп, өзлөрүнүн жери менен туура так маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Ошондо ар бир дыйкан өзүнүн вариантын айтып чыгат да. Андан тышкары кантип сугарып атат, кантип ооруларды жеңип атат, түшүмүн кантип көбөйтүп атат, кандай збыт маселелери кандай чечилип атат. Ошонун бүт баарына кыска роликтер. Анан бир жумада бир айда бир 3-4 кишиге агротур уюштурабыз. Ушул 3-4 дыйкандын Бишкектин тегерегинде жайгашкан 3-4 дыйкандын полясына барып, ежевика, малина отургузуп аткан полясына барып кыдырып, силерге ошол дыйкандар айтып берет, кандай отургузуп атат, көрсөтүп берип, кандай технология менен өстүрүп аткандарын ошону айтып берет да. Бир айда бир 3-4 кишиге ошол Telegram каналдан ойнотобуз. Андан тышкары биздин Telegram каналда көптөгөн белектер болот. Бул жылдын аягында ошол белектерди тартуулайбыз биздин дыйкандарга, Telegram каналга катталгандарга. Ошондуктан ошол Telegram каналды күтүңүздөр, ушул июль айында биз чыгарабыз. Мынакей, бияка да бир буруп коелу. Кете берсек, демек ушул 4 гектар деп айтылат дайыма. 4 гектардын баарын кыдырганга жетишкен жокпуз, бирок ушунун баары азыркы учурга чейин түшүм аябай жакшы экен да. Аки, дагы бир тетякты бир көрсөтүп коем. Мына бүт ушактан бери келдик. Бул жердин сапатын, кыртышын биз билебиз. Кычкылдуулугу аябай өтө жогору, кеспетти. Биякты билгендер, жакшы билгендер билет болуш керек. Бияктын кычкылдуулугу аябай чоң. Анан түшүмдүн сапаты кандай болот дегендерге кызык болуш керек. Мен азыр бирок бул жакшы быша элек экен да. Эскерте кетейин, бул 2 күндөн кийин масса кирип аябай жакшы быш баштайт. Ошону кичине быша элек кезде кичине кычкыл болот экен. Бирок бышкандары чыгып калат экен, арасында ошо бышкандар аябай таттуу экен да. Бул бышып келиптир. Бул таттуу экен. Лохнес сортуна мындай таттыктуу даам экен да. Чыныгы жакшы экен. Ежевиканы түшүнүп алышыбыз керек экен.
ежевиканын кычкылы бар экен, сладко-кислый бар экен, орточо кислый бар экен. Булар бөлүнөт экен да. Ушунун ичинен Лохнес аябай таттуу болуп бөлүнөт экен. Дагы дегустация кылабыз, дагы мындай потребительдерге элге алып чыгып, кубанова менен таткандай элге алып чыгып, бир 5-6 сорттун ичинен коз тийгизип көрөлү. Ошолордун ой пикирлерин да угалы. Ошон үчүн биздин YouTube каналга катталыңыздар. Көптөгөн маалыматтарды биле аласыздар. Онда жеп көрөйүн. Жакшы экен. Дагы 2-3 күндөн кийин келели, ошондо дагы дамсызалы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына биздин ежевикалар бышып жетти. Мына көрүп атасыздар. Булар жаңы эле бышып баштады. Жакында уже массага кире баштайт. Ушундай нерсеге кандай десе болот, баракелде деш керек, сүйүнүш керек. Ушу жакшы комментарийлерден жазып, сиздер дагы ушундай дыйканчылык кылсаңыздар, Алла Таалам берекесин берсин. Азыркы учурда яшик маселеси, ошо ызбыт маселеси менен азыр даярданып атабыз. Буюрса бышып баштарса, кардарларга ыңгайлуу шартта жүктөп кетирип турганга. Аябай сонун болуп, түшүн берип, бизди кубантып жаткан учуру көрсөңүздөр болот биздин ежевикалардычы. Аябай жакшы, жаман эмес. Бул 1 жылдыкта ушундай сонун түшүн берип атат. Буюрса эмки жылы мындан дагы көбүрөөк түшүн берет деген ниеттебиз, ойдобуз. Аллахка шүгүр. Былтыр деген ежевикалар аябай кичинекей болчу ушул убактачы. Азыр мына караңыздар. Мына сабактары аябай жоон болуп, булар аябай эмки жылкы аябай жакшы түшүн берет да, буюрса. Ушундай сүйүнүп кубанып. Биздин жайгашкан жерибиз ГС5 Нижний зона да жайгашканбыз. Бизде билесиздер, Нижний зонада жердин сапаты өтө начар, бирок начар болсо дагы ушундай жакшы түшүндөрдү алса болот экен. Бул ежевика аябай күчтүү өсүмдүктөргө катарына кирет экен. Жерибиз верхний зонада болуп, аябай семиз боло турган болсо, мындан дагы аябай көп түшүм алмакпыз деп ойлойм. Азыркы учурда мына биздики Лохнес сорту, бул Лохнес сортунун бааланганы транспортабельный, дамы таттуу, калибры чоң болот. Буюрса мындан дагы көбөйтөбүз. Жана жаңы чыккан сорттор бар, ошолордон дагы отургузабыз деген аябай чоң үмүттөрүбүз бар. Бул ишти тыштабайбыз, аракет кылабыз. Ызбыт маселеси боюнча азыркы учурда экспортерлор чалып жатышат, суроо атышат, суроо талап аябай жакшы. Бүгүнкү күндө чалганда биздики объемго чыга электен бир аз уят болуп атабыз. Керектүү көлөмдү чогултуп бергенгечи чыгара албай атабыз. Анан ошол себептен дагы ежевика баккан дыйкандар менен чогулушуп, уят болбой бир машинага чогултуп берип кетирип турайлы деп сүйлөштүк. Азыр ошолор боюнча чогулушка баратканбыз. Саат 10го чогулуш болот. Себептен ошол объем чыгарып бере атабыз да, суроо талапкачы. Бул масса убагында кандай болот билбейм, бирок азыркы учурда жаңы бышып баштаган себептен объем чыгара албай атабыз да. Бирок масса бышып калса, анда бир аз ар бир эле дыйкан көбүрөөк эле чыгарып калат, жеңил эле болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видео мындай эле кыска эле кылып коелу. Эмки чыгарылышта ошо мырза менен, дыйкан менен сиздерге толук маалымат беребиз. Эмки чыгарыштарынан көрүшкөнгө чейин.